Камчы Көлүбаевдин 70 унаасы конфискация болгон деген экен. Бүгүнкү учурда 6 немеде турат да, сатылууда турат да. Ошонун калган машиналар эмне болот деген суроо болуп атат да. Так, урматтуу Эрлан Калчарович, Камчы Көлүбаевдин туура бир 60тан ашык унаасы алынды азыр. Так, ошонун 6 уже юридикалык жагынан бар документтер такталып, көсүмүздү өткүзүп берилди, көсүмүздү аны сатып даярдап атышат. Көсүмүздү азыр 14 өткүзүп берилди. Ал калганын дагы чыгарат. Калган көптөгөн машиналары биз үйүнөн алып чыгып атабыз, офистерден алып чыгып атабыз, подвалдардан алып чыгып атабыз, жанагы пансионаттардан алып келип атабыз. Кээ бирлеринин документтери жок. Так, көпчүлүгүн жаап, мындай таштап коюп качып кетип калышкан. Так, ушул бардык ошол Камчы Көлүбаевдин өзүнүн эле эмес, чилендерине, ОПГларга, үй бүлөсүнө жана башкасына, апасына бир нече эмелер, машиналар оформлять этилген. Например, Камчы Көлүбаевдин апасына эмне кереги бар? 5-6 брон машиненин, туурабы? Апасына оформлять этип койгон да. Бирок апасы ооруп жатып, азыр ушу документтерин бербей атат. Бирок ушулардын бардыгын азыр биз не кылып атабыз? Бул калган машиналардын бардыгын жакында сот болот. Соттун чечими менен биз алабыз. Так? Бул азыркы берилгендердин бардыгы бул добровольно өткүзүп берилгендер. Бир дагы машинеси көчөдө калбайт. 3 кызы 3 машина сурады эле, берген жокмун. Жөнөкөй машина жүргүлөдү, БМВлардын сурады эле. Аялы бир машинеси сурады эле, аялына бир машинесин бердик. Ушундай. Демек документтер толук бүткөндөн кийин документтер толук бүткөндөн кийин баары өткүзүлдү. Ал машиналардын бардыгы азыркы чыккандар юридически сатып алса боло тургандар. Калгандардын баары биздин короолорубузда турат азырчы. Рахмат.